4-cü bölüm. Анда атабыз Ибраим жөнүндө эмне демекчибиз? Жердеги жашоосунда ал эмнеге ээ болду? Эгерде Ибраим иштери аркылуу акталса, ал мактоого ээ, бирок Кудай алдында эмес. Ыйык жазууда эмне деп жазылган? Ибраим Кудайга ишенди, ошол ишеними ага адилдик катары эсептелинди деп жазылган. Иш кылган адамга эмгек акы ырайым катары эмес, тийиштүү эмгек акы катары берилет. Ал эми иш кылбаган, бирок мыйзамсыз адамды актай турган Кудайга ишенген адамдын ишеними ага адилеттик катары эсептелинет. Кудай иштерине карабастан адил деп эсептеген адамдын бактылуу экендиги жөнүндө Дөөт пайгамбар мындай деп айткан: мыйзамсыз иштери кечирилип, күнөөлөрү жабылган адам бактылуу. Күнөөсүн теңир мойнуна салбаган адам бактылуу. Бул бакыт сүннөткө отургузулгандарга тиешелүүбү, же сүннөткө отургузулбагандарга тиешелүүбү? Анткени биз Ибраимга ишеними адилдик катары эсептелинди деп айтып жатабыз. Ал качан адил деп эсептелинген? Сүннөткө отургузулгандан кийинби же ага чейин элеби? Сүннөткө отургузулгандан кийин эмес, сүннөткө отургузулганга чейин. Сүннөт белгисин ал ишеним аркылуу адилдиктин мөөрү катары алган. Анын бул ишеними сүннөткө отургузула элегинде эле бар болчу. Ошентип ал сүннөткө отургузулбаган ишенгендердин атасы болуп калды. Ошондуктан алар да адил болуп эсептелинишет. Ал сүннөткө отургузулгандардын атасы, бирок сүннөткө отургузулуу менен эле чектелгендердин эмес, атабыз Ибраимдин сүннөткө отургузула элегинде эле ээ болгон ишенимдин жолу менен бара жаткандардын да атасы. Анткени Кудай Ибраимга жана анын тукумуна мен силерге бүт дүйнөнү мураска берем деп убада кылган. Бул убадага мыйзамды аткарган үчүн эмес, ишенимдин негизинде акталгандыгы үчүн берилген. Эгерде мыйзамды аткаргандар мурасчы болушса, анда ишенимдин пайдасы жок, убаданын күчү жок. Себеби мыйзам каарды келтирет, ал эми мыйзам жок жерде мыйзамды бузуу да жок. Ошентип убада ишенимдин негизинде ырайым боюнча берилет. Ошондуктан ал мыйзамдын бийлиги астында жашагандарга гана эмес, баарыбыздын атабыз болгон Ибраимдин ишеним менен жашаган тукумуна да тиешелүү. Ибраим жөнүндө ыйык жазууда мындай деп жазылган: мен сени көптөгөн элдердин атасы кылып койдум. Ал өлгөндөрдү тирилтүүчү, жок нерсени бар нерсе катары айткан Кудайга ишенген. Ибраим үмүттөнгөдөй эч нерсеси жок болгон учурда да сенин тукумуң ушунча көп болот деп айтылган сөзгө үмүт менен ишенгендиктен көптөгөн элдердин атасы болуп калды. 100 жашка жакындап калган Ибраим балалуу болуу курагынан өтүп кеткенин жана Сааранын бала төрөө курагынан өтүп кеткенин көрсө да ишениминен тайган эмес. Ишенбестик кылып Кудайдын убадасынан шектенген эмес, тескерисинче бекем ишенип Кудайды даңктаган. Кудайдын өз убадасын аткарууга кудурети жетерине толук ишенген. Ошондуктан ал ишеним аркылуу адил деп эсептелинген. Адил деп эсептелинди деген сөз бир эле ал үчүн эмес, Теңирибиз Ыйсаны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудайга ишенген биз үчүн да жазылган жана бизге да тиешелүү. Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган жана акталышыбыз үчүн тирилген.